Урматтуу Аида Камчыбекова, меники мүмкүн процедуралык болушу мүмкүн, болушу мүмкүн, бирок МВДнын өкүлү турган үчүн ушу укук бузуулар боюнча сурайын дедим эле да. Мына азыр коомчулукта аябай наразычылык болуп атат. Мына бул видео камералардагы штрафтардын көпчүлүгү боюнчачы. Ушу МВДнын өкүлү жооп берип койсоңуз, баягы 3 буттуу видео камералардагы коюлгандарга наразычылык болуп атат айдоочулар. Анан миңдеген адамдар азыр кайрылып атат да, баягы 5,5 миңден салып коюптур. 3 миңден салып ушул 1 жылдын ичинде 100 миң, 200 миңге чейин жеткен айдоочулар өздөрүнүн баягы автоунааларын беришке аргасыз болуп атат да. Ушуну азыр ким жооп берет десек, өкмөт деп бизге жеткен маалыматтар боюнча. Ал азыр эми мурунку өкмөт учурунда кабыл алынган болсо бул, ал өкмөт азыр камакта отурат. Мурунку МВД болсо 4-октябрда телефонду өчүрүп кетип калган кечки 5-те элечи. Эми ошондой адамдардын убагында кабыл алынган ушул штрафтарды жалпы айдоочулар запкысын тартыш керекпи деген ойда. Азыр биз мына шариятта да бар, мына процент берүү боюнча 5,5 миңден коюлган штрафтарга 11 миңден алат экенсиздер да. Бул боюнча төлөп келгендер ыйлап атат азырчы. Эртең миңдеген айдоочулар чыккан болсо аянтка, бул аябай мындай коомдук эме жаралат да. Ошон үчүн бул койгон видео камералардын штрафтарын бир алган айлыгыбызга жараша койсок жакшы болот эле. Себеби алган берген айлыгыбыз 8 миң, штрафтарды 11 миңден алып атабыз. Мына кече мага бирөө ыйлап келди, 3 жерде түшүпмүн дейт, 5,5 миңден. Штрафты беребиз, бирок мынчалык көп эмес дейт да. Ушул бир чоң бир наразычылык акцияларына айланып кетүүгө себеп болуп калбасын, ушуну алдын албайлыбы деген ойду айткым келет. Урматтуу депутат, сиз айткан маселелер боюнча жумуш топ өкмөттүн алдында түзүлгөн, кээ бир штрафтарды азайтуу боюнча да маселелерди карап атат. Жана видео камераларды азайтуу боюнча каралган жок, анткени көп жол кырсыктарынын саны көп болуп атат да. Бир эсептен ошо кичине токтотуп атат да. Анткени биринчи этап безопасный жана коопсуз шаар боюнчачы, экинчи этап менен дагы кошумча камераларды орнотуу Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында каралганда, анын негизгисинен бул жана байкоо камералары жол эрежесин бузуу эмес, кылмыштын ачышына дагы көп шарттарды түзүп берип атат да. Бүгүнкү күндө камералар керек деп ойлойм. Биздин ички иштер министрлигинин ою. Камера керек, бирок ошол штрафтын саны боюнча айтып атабыз. Ал жерде ошо видео камерадан түшкөндөр башка жака кетип атат деген маалымат берип атат. Бизге эмес. Анан бул кошумча 10 секунд. МВДнын өкүлү азыр буну эми ошко өтөсүздөр, анан башка ысык-көлгө өтөбүз деп атасыздар. Аябай наразычылык болуп, ушул жерден коомдук наразычылык пайда болот. Ошон үчүн бир нерсеге катып тура бербестен ушул штрафтын жок дегенде пайызын алып таштабайлыбы? Урматтуу депутат, жана айтып кеттим, жумуш топ өкмөттүн алдында иштеп атат. Мунун баарысын караштырылат.